Саламатсыздарбы, урматтуу курултайдын делегаттары, урматтуу президент, урматтуу жыйындын катышуучулары, чакырылган коноктор. Албетте бүгүн Кыргыз журтунда, Кыргыз өлкөсүндө чоң окуя болуп атат деп айтсак болот. Анткени 3-чү элдик курултай өзүнүн даражасы менен, масштабы менен чоң окуялардын бири. Урматтуу делегаттар, андыктан баарыңыздарды жеке өзүмдүн атынан жана жалпы жогорку кеңештин атынан курултайдын ачылышы менен куттуктайм. Урматтуу делегаттар, баарыбыз жогорудагы тасмага күбө болдук. Ошол жерде бүгүнкү күнгө чейинки бардык өсүштөр, өнүгүүлөр жөнүндө кеңири таасын чагылдырылган. Мына ошол ийгиликтерге биздин жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын кабыл алган мыйзамдары өбөлгө. Бул боюнча биздин урматтуу президентибиз дагы 31 августта эгемендүүлүк күнүндө атайын жогорку кеңешке ыраазычылыгын билдирди. Анткени бардык ушу элдин келечегине, өлкөнүн келечегине зарыл болгон мыйзамдарды жогорку кеңеш бүгүнкү 7-чи чакырылыш өз убагында тездик менен эч кандай бир саясий оюндарга алдырбастан, берилбестен, кээ бирлерин жада калса талкуусуз дагы кабыл алып бердик. Анткени анын бардыгы биздин өлкөбүздүн эртеңине, келечегине керектүү зарыл мыйзамдар болчу. Урматтуу делегаттар, мен эки маселеге көңүл бөлгүм келет. Биринчиси, урматтуу президентибиз өзүнүн сөзүндө абдан терең, маанилүү айтты. Бул билим берүү тармагы, экинчиси экология. Биринчи, албетте билимдүү коом, билимдүү эл, билимдүү өлкөнү курабыз. Эгерде биздин коомубуз билимдүү болбосо, элибиз билимдүү болбосо, эч кандай бакубат келечекти кура албайбыз. Мына буга дүйнөдөгү өнүккөн алдыңкы өлкөлөр эч кандай бир жаратылыш ресурстары жок, же болбосо жарды болуп туруп, адам ресурсу менен, илим менен, технология менен дүйнөнү багындырып келатат. Андыктан биз ушул багытта билим берүү тармагына өтө чоң көңүл бөлүшүбүз керек. Айрыкча мугалимдердин макамын бекем коргошубуз керек, көтөрүшүбүз керек. Тилекке каршы коомдо терс көрүнүштөр бар. Окуучу менен мугалимдин ортосундагы мамилени бир аз татаалдаштырып, ата эне үйдө тарбия берсе, мугалим мектепте билим берет. Андыктан биз мугалимдерди шылтыңдоо, кордоо, мазактоо сыяктуу терс көрүнүштөрдөн сакташыбыз керек. Бул боюнча жогорку кеңеште атайын бир катар мыйзамдар кабыл алынып атат. Эң чоң билим берүүдөгү реформа деп айтсак болот. Бул 2025 жылдан баштап 12 жылдык билим берүүгө өтүп атабыз. Дүйнөнүн 140 мамлекети бүгүн ушул программа, ушул система менен өнүгүп атат. Андыктан Кыргыздын уул кыздары келечекте ошондой дүйнөлүк атактуу, кадыр бартуу окуу жайларда башка элдер менен, башка жаштар менен тең тайлашып билим алууга чоң өбөлгө түзөт. Урматтуу агайын туугандар, экология жаатында айта турган болсок, биздин өлкөбүз тоолуу өлкө, биздин келечегибиз андагы мөңгүлөр, таза суу. Бүгүнкү күндө акыркы маалыматтарга караганда 16%га биздин мөңгүлөрүбүз кыскарып кетти. Токойлорубуз болгону 6%ды түзөт. Биз 6% токой ээлеген өлкөнү эч качан токойлуу өлкө деп айтканга негиз бербейт. Андыктан биз токойлорубузду сакташыбыз керек, токойлорубузду өнүктүрүп өстүрүшүбүз керек, көбөйтүшүбүз керек. Бул таза аба, таза кычкылтек, ошону менен дем алабыз. Эң башкысы, урматтуу делегаттар, мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары тактап айта турган болсок, эгемендүүлүктүн 33 жылында жылыга 2 айлык көрктөндүрүү, жашылдандыруу кампаниясын жүргүзөбүз.
андагы берилген маалыматтарда ар бир райондон миңдеген, миллиондогон сандар ушунча көчөт отургузулду, ушунча бак эгилди деген маалыматтар. Тилекке каршы ошол отургузулган бак дарактын канча пайызы өнүп өстү? Бул башка маселе. Ага кеткен убакыт, ага кеткен акча каражаты эбегейсиз. Шамалга каражат чачып атабыз. Андыктан бир дарак эксек дагы анын эртеңкисин өсүп өнүшүнө биз камкордук көрүшүбүз керек. Ошол үчүн мына Токой кызматы бүгүнкү күндө бир туруп Айыл чарба министрлигине коштук, бир туруп өзгөчө кырдаалдар министрлигине коштук. Мен айтат элем, эгерде биз келечекти ойлосок, буйруса, урматтуу президент, урматтуу делегаттар, Токой кызматы менен экологиянын өзүнчө мамлекеттик бакубат структурага түзүшүбүз керек. Антпесек Токойго болгон кайдыгерлик токтобойт. Бир окуяны айтайын. Бир падыша өзүнүн вазирлери менен кетип атса, бир аксакал жашы өйдөлөп калган небереси менен бак отургузуп атат. Аны көргөн падыша токтоп, ой аксакал, сиздин жашыңыз өйдөлөп калыптыр. Бул тиккен бактын мөмөсүн качан көрөсүз? Десе, акылдуу падышага акылдуу сөз айтыптыр акылманыбыз. Ой, падышам, бизге чейинкилер отургузган экен, мөмөсүн биз жеп атабыз. Биз отургузабыз, бизден кийинкилер жесин десе, анын акылдуу сөзүнө дароо жооп берген үчүн падыша бир баштык сыйакы бериптир. Берсе, акылдуу аксакал айтыптыр сразу. Мына, сиз качан мөмөсүн берет дедиңиз эле, дароо эле берди меники дептир. Десе, ушундай чукугандай жооп болгонуна таң калып, ушундай жакшы сөз айттыңыз, дагы бергиле деп экинчи баштыкты бергенде айтыптыр. Мына сиз качан дедиңиз эле, меники заматта 2 жолу түшүм берди деп. Дегенде падыша айттыр, кой, мындай акылман менен суроо жооп отурсам, менин куржунум калбай калат деп бастырып кеткен экен. Андыктан, урматтуу агайын туугандар, биз бир дарак кессек, 2 дарак отургуз деген маселени колго алышыбыз керек. Токойлорубузду өстүрбөсөк, таза экология болбойт. Экология, мына биз урматтуу президентибиздин жакшы аракети менен тышкы карыздарыбызды ушул жашыл экологияга жумшайлы деп, мына көптөгөн донорлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Бул дагы ошо келечекке болгон камкордук. Сөзүмдүн аягында мен башында айтам деп унутуп калыпмын. Мынакей билим берүү тармагында реформалардын дагы бири. Бизде бүгүнкү күндө билим берүү илим министрлиги аябай чоң тармак. Министр бир эле учурда мектепке чейинки билим, мектеп, лицейлер, кесиптик жогорку окуу жайлар, илим изилдөө институттары, илимдер академиясы өңдүү 8-9 багытты алып барат. Бул министрликке 2 баштуу министрлик койсок дагы ал министр алып кете албай жатат. Мына ошол багытта мен демилге көтөрүп 1-2 жолу парламенттин трибунасында да айттым, министрликти бөлүш керек. Мектепке чейинки жана мектеп билими өзүнчө агартуу министрлиги, ал эми жогорку билим жана илим министрлиги өзүнчө түзүлүш керек. Билим сапаттуу болмой сайын сапаттуу келечек болбойт. Мына ушул биздин демилгени урматтуу президентибиз кубаттап, мына кече сүйлөштүк. Жаңы жылда жаңы министрлик түзүлгөн турат. Илим жана жогорку билим министрлиги. Анан агартуу министрлиги. Мына ушул демилгени колдоп кубаттаганыңыз үчүн урматтуу президент, сизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу жыйындын катышуучулары, курултайдын катышуучулары, бул улуу жыйында биздин мамлекетибиздин эртеңи, келечеги жөнүндө көбүрөөк сөз болушун каалайм. Кайра эле мектеп, бала бакча, жол, таза суу өңдүү, күндөлүк маселелер азыраак айтылса, албетте алдайчылык керек. Бирок келечекке карай багыттар аныкталса, курултайдын ишине ийгилик каалайм. Бар болуңуздар.